Менин эң башкы милдетим Кыргызстан элине татыктуу жашоону куруу. Мындай олуттуу милдетти ишке ашырууда, жаркын келечекти камсыз кылууда, улуттук кыялыбызды орундатууда азыркы жаштар жөн гана кол жайып олтурбастан мамлекет менен тыгыз кызматташып, жигердүү иш алып барат деп бекем ишенемин. Ушуга байланыштуу мен президент катары бардык жаштарыбыздын көңүлүн төмөнкү 3 багытка бурууга чакырамын. Биринчиси, жаңыча билимдерди, инновацияларды жана технологияларды ыкчам өздөштүрүү багыты. Биз билим экономикасын курууга умтулушубуз керектигин өткөн жолку жаштар форумунда дагы айткан элем. Азыр да сиздердин өзүңүздөргө, билимиңиздерге инвестиция салууну чакырамын. Бүгүн силердин колуңарда дүйнөнүн бардык булуң бурчунан маалымат алууга, электрондук форматтагы каалаган материалга жана билим алуу жаатында жүздөгөн колдонмолорго кирүүгө мүмкүнчүлүктөрүңөр бар. Болгону алтындан кымбат убактыңарды туура пайдалангыла, туура багытка жумшагыла демекчимин. Жаштыгыңардын бир эле бөлүгүн окууга, билим алууга, өнөр үйрөнүүгө жумшай алсаңар, анын үзүрүн өмүр бою сөзсүз көрөсүңөр. Тилекке каршы көпчүлүк жаштарыбыз убактыларын эч максаты, пайдасы жок, кооз сүрөттөр менен бир күлкүлүү видеолорго жумшап келесиздер. Бул чындык. Күнүмдүк убактысынын жок дегенде 1 саатын чет тилин үйрөнүүгө, кандайдыр бир музыкалык аспапты ойноого, программалоону өздөштүрүүгө, жаңы айыл чарба техникасы болобу, айтор пайдалуу өнөрдү өздөштүрүүгө убакыт бөлгөн жаштардын кандай ийгиликтерге жетишип жаткандарын менден жакшы көрүп турасыздар. Экинчи багыт. Улуттук биримдигибизди жана ынтымагыбызды чыңдоо багыты. Биз аймагына, улутуна, социалдык абалына карап бөлүнбөшүбүз керек. Керек болсо айылдык жана шаардык же башка болуп бөлүнбөөгө дагы чакырар элем. Баарыңар бир Кыргызстандын жаштарысыңар. Келгиле, ошондуктан кыялыбызда Кыргызстанды куруу үчүн баарыбыз бир бололу. Өлкөбүздө агрессия жана ырайымсыздык үчүн эч кандай актоо жок жана болушу да мүмкүн эмес. Келгиле бири-бирибизге боорукер, мээримдүү жана сылык мамиле жасайлы. Үчүнчү багыт. Ажайып кооз жаратылышыбызга, табиятыбызга аяр мамиле кылуу милдети турат. Сиздерге, жаштарга, жасалма интеллект киргизилген жана роботтор жайылтылган, тез өзгөрүп жаткан дүйнөдө гана жашоого туура келген жок. Тилекке каршы биз баарыбыз глобалдык климаттын өзгөрүшүнө ыңгайлашуубуз керек. Былтыр эле толуп ташкан дарыялар канчалык соолуп, азайып калганын быйыл жайда көрдүңүздөр. Мунун өзү биз баарыбыз адаттарыбыз менен баалуулуктарыбызга маани берип, кайрадан карап чыгышыбыз керек дегенди билдирет. Тамчылатып сугаруу сыяктуу технологияларды бардык жерде жайылтуу максатка ылайык келет. Сууну, электр энергиясын үнөмдөө, заманбап технологияларга өтүү жана албетте уникалдуу флора жана фаунабызды коргоо жаңы замандын жаштарынын адаттарына айланышы зарыл. Экономиканын жаңы тармактарында жаштарды иш менен камсыз кылууга өзгөчө көңүл бурамын. Мен бүгүн жаш ишкерлерди колдоо боюнча өзүнчө мамлекеттик программа иштеп чыгууну тапшырамын. Биз жаш ишкерлерди каржылык жана насаатчылык программалар камтылган ресурстар жана аянтчалар менен камсыздашыбыз керек. Жаштардын улуттук жана жергиликтүү деңгээлде чечимдерди кабыл алууга жана саясат жүргүзүүгө катышуусу үчүн мүмкүнчүлүктөрдү кеңейтүүгө убада беремин жана жергиликтүү бийликтерге дагы тапшырамын. Урматтуу форумдун катышуучулары, ондогон кылымдарды артка таштаган кыргыз эли даңазалуу тарыхы менен сыймыктанабыз. Ата-бабаларыбыз бир кездерде Борбор Азияны титиреткен дөөлөт курган. Бүгүнкү керемет Кыргызстанды ата салты менен наркын бизге аздектеп мурас кылып калтырган. Эми мындан ары эң башкысы силердин колуңарда.
маданиятта болобу, же экономикада болобу, жаңы кереметтерди жаратуучулар силерсиздер, урматтуу жаштар. Бүгүн биздин алдыбызда маанилүү милдеттер турат. Мамлекетибиздин өнүгүшүнө жаштар силер чоң салым кошуп келесиңер. Эртеңки күнү дагы зор салым кошоруңарга мен бекем ишенемин. Мына ошондуктан жоопкерчилик алган жаркын келечек куруучулар дал ушул жаштар деп баса белгилеп айтаар элем. Биз Кыргызстандын жаштары менен сыймыктанабыз албетте. Учурда жаштарыбыз кайсы иш менен алектенбесин, ар бири өлкө экономикасынын көтөрүлүшүнө, элибиздин өсүп өнүшүнө чын ниети менен салым кошууга далалат кылып жатканын жакшы көрүп турабыз. Себеби биздин жаштарыбыз өз өлкөсүнүн чыныгы атуулуу, чыныгы мекенчилдери. Кыргызстан жаштарынын күч кубаты, дарамети бизди өркүндөп өсүшүбүздүн ачкычы. Биз силерге, кымбаттуу Кыргызстандын жаштары, өлкөбүздүн келечеги гана эмес, бүгүнкүсү катары дагы чоң ишеним артабыз. Жашасын Кыргызстандын жаштары, жашасын көп этностуу Кыргызстан калкы, жашасын Кыргызстандын жаңычыл мууну. Көңүл бурганыңыздарга рахмат.